Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Rasulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah subhanahu wa ta'ala жардам менен тавхид боюнча ла илаха иллаллах боюнча бизди жараткан Аллах тааланын акысы боюнча, укуктары боюнча сабактарыбызды улантабыз. Өткөнкү сабакта биз айткан болчубуз, Аллах тааланын бизден болгон акысы бар деген болчубуз. Аллах таала бизди жараткандан кийин бизге рызкы берип, бизге өмүр берип, болгон жакшылыктарын бизге берип аткандан кийин биздин демек Аллах тааладан болгон биздин милдеттерибиз бар Аллах тааланын алдында. Аллах тааланын бизден болгон акысы бар. Ал эмне дегенлик? Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткандай, хаккуллахи алал абид айябудух ва ла юшрику бихи шай'a дейт. Аллах тааланын өзүнүн пенделеринен болгон акысы жалгыз Аллахка алар сыйынгандыгы дейт. Жана ага эч нерсени шерик келтирбегендиги дейт. Жана айткандан кийин ва хаккул ибада алаллах, ал эми пенделердин Аллахтан болгон акысы алла юазибу ва ла юшрику бихи шай'a дейт. Кимге эгерде Аллах эч нерсени шерик келтирбесе, аларды азаптабагандыгы дейт. Ошондуктан түнкү сабактан баштап ушул Аллах тааланын акысы тууралуу сабактарды баштаган болчубуз. Анан айткан болчубуз, бул тавхид, бул ла илаха иллаллах биздин динибиздеги эң биринчи милдет. Эң башкы милдет. Ушул нерсени жеткизиш үчүн, ушул нерсеге чакырыш үчүн бизге Аллах таала өзүнүн элчи пайгамбарларын жөнөткөн. Ушул нерсе бизге жетиш үчүн бизге Аллах таала өзүнүн китептерин түшүргөн. Ушул суроолорго берген болсо, мисалы, ыйык Куран бизге эмнеге түшүрүлгөн десек, мусулман эмне деп жооп берет? Биз ла илаха иллаллахты карманыш үчүн, бизге тавхидти жеткизиш үчүн, бизге тавхидти түшүндүрүш үчүн. Бизге элчилерди Аллах субхана таала эмнеге жөнөткөн десе, эмне деп жооп бериш керек? Бизге ошо элчилер бизге ла илаха иллаллах жеткириш үчүн. Биз Аллахтын өзүнө сыйынып, Аллахтан башка адамдар эмнелерге гана сыйынбасын, ошонун баарысынан алыс болушубуз үчүн бизге элчилер жөнөткөн. Ошондой эле бизди эмнеге жараткан Аллах таала өзү? Жалгыз Аллах тааланын өзүнө сыйынышыбыз үчүн, Аллахтан башка эч нерсеге сыйынбашыбыз үчүн. Дагы тавхидтин маанилүүлүгүнөн бул деген исламдын башка диндерин айырмалап турган нерсе деген болчубуз. Адам мусулман менен мусулман эмести эмне айырмалайт? Айттык, адеп ахлак дедикпи? Адеп ахлак эмес, башка эмне кулук менен андай нерселер эмес, садака бергендикпи, намаз окуганбы, мындай нерселер эмес туурабы? Мунун баары тең капырларда деле тапса болот. Мусулман менен капырды айырмалап турган нерсе эмне? Бул ла илаха иллаллах. Аллах жалгыз Аллах тааланын өзүнө мусулмандар сыйынат. Ал эми капырлар болсо, мушриктер болсо Аллах менен бирге башкага сыйынышат. Тавхидтин дагы улуулугунда айырмачылыктарынан, тавхидтин дагы бизге маанилүүлүгүн билдире турган дагы темалардан бул деген айтылат. Тавхид болмойын адам эгерде ла илаха иллаллахты карманбаса, бир дагы жакшылык иши кабыл болбойт. Бир дагы соопчулук амалдар кабыл болбойт. Адам деген өмүр бою намаз окубасын, өмүр бою садака берип жүрбөсүн, тиги ата энесине жакшы мамиле кылсын, туугандарына жакшы мамиле кылсын, кошуналарына кандай гана жакшылык көптөгөн иштерди кылып жүрбөсүн. Жыл сайын умрага барсын, ажылыкка барсын. Кандай гана көптөгөн иштери болбосун, эгерде ошол адамда ла илаха иллаллах болбосо, тавхид болбосо, ошол амалдардын бирөөсү да кабыл болбойт. Мисалы, адам дааратсыз намаз окуса, намаз кабыл болобу? Ошондой эле сыяктуу адам эгерде Аллахка сыйынып соопчулук иштерди кылып аткан болсо, тавхид болмойын, ла илаха иллаллах болмойын бир дагы амалдар кабыл болбойт. Буга далил ар бир айткан нерсебизге биз далил келтирип жүрүшүбүз керек туурабы? Динде ушундай да. Аллах таала Куран айтат: "Ма манахум ан туqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi" дейт. Алардын сарптоолору дейт, нафакаттары дейт, Аллах жолунда сарптап берген садакалары, жакшылыктары кабыл болушуна тоскоолдугу дейт. Кабыл болушуна бир эле тоскоолдук бар дейт. Алар Аллахка жана анын элчисине капыр болгондугу дейт. Көрсөңүздөр, Аллах таала капырлар жөнүндө айтып атат. Алардын жакшылыктары бар дейт, садакалары бар дейт. Ошол садака бергендери кабыл болбой тургандыгына бир эле тоскоолдук бар дейт. Эмне дейт? Алар Аллахка жана анын элчисине капыр болгондугу дейт. Көрсөңүздөр, ошондуктан адам мусулман болмоюнча, ла илаха иллаллахты кабыл болмоюнча, ширктен жана капырчылыктан алыс болмоюнча бир дагы жакшылык амалдары кабыл болбойт. Көрсөңүздөр, демек бул ла илаха иллаллахтын маанилүү. Адамдардын соопчулук иштери кабыл болуп башташы үчүн эмне кылыш керек? Адам ла илаха иллаллахты карманып башташ керек. Тавхидти үйрөнүп карманып, ошонун негизинде жашап башташ керек. Элестетсеңиздер, эң эле жөнөкөй мисал. Муну баардык эле мусулмандар негизи билебиз да. Мисалы, бир христиан деп коелу. Мечитке келип туруп намаз окуп баштаса, намаз кабыл болобу? Динден баш тарткан жок. Ошо христианчылыкта кала берди, намаз окуп атат, күнүгө 5 мал биз менен чогуу келип. Көптөгөн садакаларды берип атат, зекеттерди берип атат. Ошолордун баарысыга жардам береби? Ошонун баарысы бизге пайда береби? Көрсөңүздөр, бирөөсү да кабыл болбойт деп айтабыз. Муну баардык эле мусулмандарга белгилүү нерсе туурабы? Ошондой эле көрсөңүздөр, демек мына аятта ошентип айтат Аллах таала. Алар Аллахка капыр болгондуктан, ла илаха иллаллахты карманбагандыктан
алардын жакшылыктары кабыл болбойт деп атат. Жакшылык көрсөтөр кабыл болуп баштабайт. А эгерде жакшылыктар болгон болсо, таухид болбогондуктан ошол жакшылык иштери дагы баары тең жок болуп кетет. Бул ширктин коркунучунда дагы бул тууралуу айтат элек, анан бияктан кыскача айтып кетели. Адамдын жакшылык иштери болгон болсо, соопчулук иштери болгон болсо, эгерде ла иляха иллаллахту карманбай же карманып жүрүп кайра баш тартып кетсе, ширк кылып баштаган болсо, Аллах менен бирге башка бирөө сыйынып баштаган болсо, ошол кылган иштерин баарысы да текке кетет, күйүп кетет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ма якфур биллахи фaqat habita amaluhu" дейт. Ким эгерде Аллахка кафир болгон болсо, анын амалдары жок болуп кетет дейт. Амалдары күйүп кетет дейт. Башка аятта Аллах Таала биздин элчибизге Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам кайрылып айткан: "Ва лакад ухия илейка ва илаллазина мин qablик" дейт. Мына сага вахий кылынган дейт, сага аян берилип, вахий болуп айтылган дейт. Кимге? Аллахтын элчисине. "Ва илаллазина мин qablик" дейт. Жана сага чейинки пайгамбарларга да айтылган дейт. Не дейт? "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук" дейт. Эгерде ширк кылганыңда дейт, эгерде сен ширк кылсаң, сенин амалдарың баарысы күйүп кетет эле дейт. Сенин кылган амалдарың баарысы жок болуп кетет эле дейт. Элестесиңер, субханалла. "Ва ла такунанна минал хасирин" жана сөзсүз сен зыян тартуучулардан болуп каласың дейт. Көрсөңөр, субханалла, кимге айтып атат Аллах Таала? Биздин пайгамбарыбызга кайрылып атат. Эгерде сен ширк кылсаң да атат. Сен ширк кылсаң да атат. Сенин кылган иштериң баарысы күйүп кетет эле дейт, субханалла. Пайгамбар болгонуңа карабай дейт. Көрсөңөрбү, субханалла. Кандай гана соопчулук иштериң болбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай намаздарды окуйт эле. Буттары ишип кеткенге чейин. Кандай көп адамдарга жакшылык, исламга келишине себепкер болгон эле. Кандай жолдо мээнет кылды эле. Ошонун баарысына карабай. Карасаңыздар, сен ширк кылсаң дейт. Ошо ла иляха иллаллахту буза турган ишти кылсаң, сенин амалдарың баарысы жок болуп кетет эле дейт. Айтат, субханалла. "Балиллаха фабуд ва кун минаш шакирин" дейт. Ошондуктан сен Аллахтын өзүнө сыйын, жалгыз Аллахка сыйын жана шүгүр келтирүүчүлөрдөн бол дейт. Көрсөңөр, Аллахка гана сыйынуу, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынып жүрүү, бул Аллахка шүгүр келтирүү. Эгерде Аллахка сыйынбаса, адам жалгыз өзүнө сыйынбаса, бул шүгүр келтирбеген адамдардан болот. Аллах бизге жакшылык берип аткандан кийин, бизге өз нематтарын берип аткандан кийин, ошондуктан биз ага шүгүр келтирип, жалгыз өзүнө эле сыйынышыбыз керек. Анан карасаңыздар, бул аятта Аллах Таала өзүнүн элчисине ушинтип коркутуп айтып аткандан кийин, ал эле эмес, башка аятта Аллах Таала 18 пайгамбардын атын айтат. 18 пайгамбардын атын айтып туруп мынтип айтат: "Валау ашраку ла хабита анхум ма кану ямалун" дейт. Эгерде алар ширк кылганда, алардын кылган иштеринин баарысы жок болуп кетет эле дейт. Күйүп кетет эле дейт да, субханалла. Элестесеңер, субханалла. Кимге айтып атат? Бардык пайгамбарды айтып атат, андан соң пайгамбарга да Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнө кайрылып айтып атат. Ушинтип коркутуп аткандан кийин, ушундай ла иляха иллаллахту карманбаган, ушундай коркунуч болгондуктан кийин биз өзүбүз тууралуу эмнени айта алабыз? Сөздөр демек бизге андан бешбетер биз коркушубуз керек. Эми ширктин коркунучу жөнүндө дагы өзүнчө дагы сөз кылабыз деген болчубуз. Демек, бул эмнени түшүнүшүбүз керек? Таухид болмоюн адамдын бир дагы амалы кабыл болбойт. Кабыл болуп баштабайт. Эгерде болгон болсо дагы, анын баарысы тең текке кетет. Ошондуктан таухид бул эң маанилүү да. Адам эгерде бул дүйнөдө акыретке жакшылыкка умтулган болсо, соопчулук иштери кабыл болуусун каалаган болсо, эң биринчи ла иляха иллаллахту үйрөнүп башташ керек. Аллах Таала Кур'ан айткандай: "Фa'лам аннаху ла иляха иллаллах вастагфир ли занбик" дейт. Билгиниң дейт. Билгиниң, Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок. Андан соң күнөөлөрүңдөн кечирим сура деген. Көрсөңөр, Аллах Таала кечирим суроодон биринчи эмнени буйрук кылды? Ла иляха иллаллахту үйрөн деп атат. Бил деп атат ушуну. Андан кийин башка иштерди үйрөт деп атат да. Анткени башка иштерден пайда жок эгерде адам ла иляха иллаллахту карманбаса. Ошол себептүү Имам Аль-Бухари бул хадиске түшүндүрмө кылып айткан нерсе: Аллах Таала фабада бил илми кабла al-qawli wal amal дейт. Аллах Таала сөздөрдөн жана амалдардан мурда илимден баштады деген. Кайсы илимден баштады? Ла иляха иллаллах илиминен, таухид илиминен.